Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Аллах Таала бuyuk Кур'ан-ы Каримди түшүргөн бүткүл инсанияттын, адамзаттын туура жолго түшүүсү үчүн. Жана адамзат дүйнөдө дагы, акыретте дагы бактылуу болуш үчүн. Жана Кур'ан-ы Каримди түшүүсүнөн мурда Аллах Таалам кээ бир коомдорго андан башка дагы китептерди түшүргөн. Мисалы айтсак, Аллах Таалам жалпысынан асмандан 4 китеп түшүргөн. Эң биринчиси Муса пайгамбарга Аллах Таалам Торат китебин түшүргөн. Андан кийин Забур китебин Аллах Таалам Давуд пайгамбарга түшүргөн болсо, ал эми Инжил китебин Аллах Таалам Иса пайгамбарга түшүрүп, эң акыркы китеп кылып Аллах Таалам бuyuk Кур'ан-ы Каримди сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга түшүргөн. Урматтуу бир тууганым, баарыбыздын жүрөгүбүздө ушул суроо болсо керек. Кур'ан-ы Карим менен башка китептердин кандай айырмачылыгы, кандай өзгөчөлүктөр бар деген. Албетте, Кур'ан-ы Каримдин башка китептерден өзгөчөлүктөрү жана айырмачылыктары абдан чоң. Алардын бир канчасын айтып кетсек. Эң биринчиси, урматтуу бир тууганым, Кур'ан-ы Каримди окуп баштагандан мурда истиазаны, тагыраак айтканда, аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп айтуу бул зарыл. Анткени Аллах Таалам Кур'ан-ы Каримде өзү өкүм берген. Бул турасында Нахл сүрөсүндө келген: "Фаиза каратал Кур'ан фастаиз биллахи минеш шайтанир раджим." Качан сен Кур'ан окусаң, анда Аллах Тааладан куулган шайтандын жамандыгынан пана тилеген деген. Тагыраак айтканда, Аллах Тааладан жардам сураган деп айткан. Ошондуктан Кур'ан-ы Каримдин башында окуп баштагандан мурда истиазаны айтуу зарыл. Ал эми Торат китебин же башка китептерди окуудан мурда бул нерсе талап кылынбайт. Экинчи айырмачылыгы жана Кур'ан-ы Каримдин өзгөчөлүгү, Аллах Таалам Кур'ан-ы Каримди жаттоону жеңил кылган. Себеби Аллах Таалам Комар сүрөсүндө бул турасында кайра-кайра кайталап мындай деген: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим ва лакад яссарнал Кур'ана лиз-зикри фахал мин муддакир." Чындыгында биз Кур'ан-ы Каримди эске тутууну жеңил кылдык. Андан үлгү алуучу барбы дейт. Карап көрсөк, урматтуу бир тууганым, пайгамбарыбыз үммөтүндө 7 жаштагы жаш баладан баштап 70 жаштагы аксакалдагы аял эркек дебей, бай кедей дебей Кур'ан-ы Каримди жаттап, жүрөктөрүнө сактап жүрүшөт. Албетте бул Аллах Тааланын бул үмүткө кылган эң чоң жакшылыктардын бири десек болот. Ал эми Аллах Таалам асмандан түшкөн башка китептерди, мейли ал Торат болсун, Инжил же Забур болсун, Аллах Таалам аны жаттоону кайсы пайгамбарга түшкөн болсо, ошол пайгамбарга гана жаттоону жеңил кылган, ошол пайгамбар гана ошол китепти жаттай алган. Пайгамбардан башка эч бир адам ал китепти жаттай алган эмес, болгону алар ошол китептерди ачып окушат эле. Жана башка үммөттөрдө ошол ыйык китептерди жаттоо бул абдан чоң керемет болуп эсептелген. Мына ошол себептен качан Узайыр пайгамбар Торат китебин жаттаганда адамдар Аллах сактасын, Узайыр ибнуллах, Узайыр Аллахтын баласы деп чыгышты. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, албетте бул Кур'ан-ы Каримдин абдан чоң керемети жана өзгөчөлүгү болуп эсептелинет. Кур'ан-ы Каримдин эң чоң артыкчылыгы жана өзгөчөлүгү бул Аллах Тааламдын өзү Кур'ан-ы Каримди кыямат кайымга чейин сактоосу. Бул турасында Аллах Таалам Хижр сүрөсүнүн 9-аятында мындай деген: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун." Чындыгында биз зикирди, тагыраак айтканда, Кур'анды түшүрдүк жана аны өзүбүз сактайбыз деген. Демек, Аллах Таалам Кур'ан-ы Каримди кыямат кайымга чейин сактайт, аны эч бир адам жин дагы өзгөртө албайт. Жада калса, Кур'ан-ы Каримдин бир сөзүн, бир тамгасын чекитин дагы өзгөртө албайт. Аллах Таалам бул Кур'ан-ы Каримдин сөздөрүн, каарыларын жүрөктөрүндө сактаса, ал эми Кур'ан аяттарынын маанилерин, анын түшүндүрмөсүн аалымдар менен сактап келген. Жана Кур'ан-ы Каримдин сакталуусу кыямат кайымга чейин улана берет. Урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул Кур'ан-ы Каримди Аллах Таалам бизге түшүрдү жана аны ар бир адам жатташ керек. Эгер жаттай албаса, анда жок дегенде күнүнө мына ушул Кур'ан-ы Каримди карап окуудагы, жок дегенде карап туруудагы бул өзүнчө чоң ибадат, сооп амал болуп эсептелинет. Аллах Таалам баарыбызга Кур'ан-ы Каримди чын жүрөктөн сүйүп, ага амал кылып жана дүйнө жана акыретте Кур'андын себебинен даражасы бийик кылган инсандардан кылган болсун.